Буюрса Азия Азимдар форумуна быйылкы жылкысына 1300ден ашык адам келди. Былтыр да ушундай болду эле. Ойлогонбуз балким быйыл көбүрөөк масштабка жетишебиз деп, бирок убакыт быйыл да тардык кылып койду. Бирок былтыркыдан быйыл айырма аябай тандап келип калышыптыр айымдарчы. Кандай сөз сүйлөнөт, ошол сөздү сүйлөгөнгө укугу барып аябай маани берип калышыптыр. Былтыр болсо форум десе эле, ура, форум деп аябай көп келди эле да. Ал эми быйылкылардан байкаганыбыз тандап ар бирөөсүн карап ал жөнүндө маалымат жөнөткүлө мага деп атышып, анан тандап келишти. Илим алууга ачык бир инсан катары кандай болбосун, кандай ракурстан албайлы, эң негизгиси аркасында бир жаман ойду көксөп жаза албаган ар бир иште жараткан берекеси бар. Тем более мамлекеттин өнүгүүсүнө багытталган ар бир ишке дейт жараткан эселеп сооптор жазат дейт. Ошондой бир негизден алып караганда бүгүн керемет иш-чара. Кудайым ошол уюштуруучуларга күч кубат берсин. Бул жака келгенде эмнегедир башкача сезим болду, чындап башталып атканда бир толкунданып, эң биринчи эле ушу Жазгүл Жаманкулова келгенде аябай мындай сүрдөнүү болду да. Эми кадимкидей кыргыздын кызын көргөндө мындай кадимки чынында кыргыздын кызы экен деп үйгө алып келсин да, кадимкидей эмоцияларыңда мындай сен дагы ошондой адам болгуң келип, ушундай кыргыз болгонуңа сүйүнүп кетет экенсиң. Экинчисинде бул Саида эженин сөздөрүн укканда кадимкидей ушул нерсе келгениңе шүгүр келтирип, бардык нерсеңе шүгүр келтирип кетет экенсиң. Кудайга шүгүр, аябай жагып атат бизге, жакшы. Көп нерсени үйрөнүп атабыз, өзүбүз билген нерсени, кемчиликтерди жакшы. Шүгүр, алхамдулилла. Бардык эле баалуу болуп атат, бардык маалыматтар бизге керектүү болуп эле бүт маалыматтар жагып атат. Ар бир айткан спикерлерибиздин сөздөрү аябай таасирдүү болуп, жакшы.